Урматтуу туугандар, мен Жолдошбек. Баягы эле контейнер боюнча адамды Кудай урарда дейт, өз элине кас болот дейт. Биздин үнүбүз Кудайга жетпей атат. Биздин үнүбүз өкмөт башчыларына жетпей атат. Биздин үнүбүз бирок журналисттерге эми жетти. Буюрса журналисттик иликтөө кылабыз. Бул тарап азыр жана уялчак депутаттын биоласы келип могу жерге мынакей похорондо жүрсө тияк тарап кызы менен боюнда бар кызы ыйлап баласы ушул майыптын баласы майып Манзур эженин баласы жүрсө бул кылган иши маяка келип сөгүп сагып кайра уялып моун алгандын ордуна кылган иши. Туугандар, бир тууралуу барыбыз. Понедельник күнү буюрса чыгабыз. Жөө жарышка чыгабыз. Колдоп комментарий жазганыңарга рахмат. Чыккыла туугандар. Күтөбүз силерди. Күтөбүз, гоюндан күтөбүз. Чыккыла туугандар. Мындайга биз жол бербешибиз керек. Эртең ар бирөөбүздүн башыбызга келет. Бир мынакей түрүктү жоголгонун азыр канча деген кишилер издеп жүрөт. Эмне үчүн ошол кишилер ушул адамга күйбөйт, орукчан адамга? Каза болду. Эмне үчүн күйбөйт бирөөсү дагычы? Эмнеге күйбөйт? Чыккыла көрөйүн ошо инандыга чыккан адамдардын баары чыккыла понедельник. Ушул майып дүйнөдөн өтүп кетсе дагы мынакей боюнда бар кызы бар. Мына Фейсбукка киргиле Жолдош Сыргаков деп. Барын көрөсүңөр. Барын жүктөдүм. Ошого карабастан келип ушул жерге сөгүп сагып мына голосовой дагы бар. Жардам бергиле ушул эжеге. Жардам бергиле. Арбагын жөн жаткырбай мынакей, арбагын жөн жаткырбай карачы. Кылган ишин ас келгенсип андан өлгөн жок деп. Эй, түрүсүндө мына келип алып кеттик түрүсүндө. Интервью ал бар. Андан кийин чыгып атканда дагы больницага алып кетип атканда чыга албай могу жерден каталканы сүйрөлүп скорый келип. Анда бир эскерттик. Моргтон бир эскерттик. Моргто туруп өлгөндө. Жок, тоготпойт. Мен өкмөт башчыларына кайрылат элем. Көңүл буруп коюңуздар ушуга. Ушуга окшогон делойлорго неметпесек, биз азыр көңүл бурбасак, эртең мындай иш ар бирөөбүздүн башыбызга түшөт. Ар бирөөбүздүн эмне жетишпейт буга, эмне жетишпейт? Мектептей болгон үйү бар уялчак депутаттын, билесиңер. Эми сага могу контейнериңди да албайсың, карап тур. Контейнериңди да албайсың. Раз ушунча майып менен ушунча тирешип атасыңбы? Майып менен, майыптар менен, боюнда бар кызы менен. Энесин жуткан ас келгенсип эми кызына асылдыңбы? Кыргыз элим, жардам бергиле. Жардам бергиле. Сураныш жардам бергиле. Дагы да болсо дагы биз туруп беребиз, кыргыз элим. Комментарий жазган колдоп бизди. Рахмат билгизем. Рахмат билгизем. Бирок ошонун негизинде понедельник бир үн катпасак буга болбойт туугандар. Ошол жерден чыныгы жүзүңөрдү көрсөтөсүңөр. Рахмат туугандар. Көрүп бергениңиздерге да рахмат. Боюнда бар кыз экен. Кызынын боюнда отурбайбы? Да, кызын да боюнда бар. Ушу небересин да көрбөй кетти. Баласы да үйлөнгөн жок. Баласын да бала чакасын көрбөй кетти. 58 жашта жапжаш эле дейчи. Кызынын боюнда бар экен. Мына Камчыбек Жолдошбаев. Уялчак депутаттын контейнерин майы. Карапайым элдер. Карапайым байлардын төбелендиси.
Акыркы жарым жылда Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети коррупция менен күрөшүүнүн алкагында кызматтагы 32 аткаминерди жоопкерчиликке тартты. Бул тууралуу 8-июлдагы маалымат жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ташиевдин жетекчилиги астында кармалган аткаминерлер мамлекетке 26 миллиард сом зыян келтирилгени аныкталган. УКМК анын 6 миллиардынын ордун толуктады. Былтыркы жылы 10 айда АКС 100 миллион сом возмещение кылса, быйылкы жылды 6 айда 6 миллиард возмещение кылып атат. Демек АКС иштетсе болот экен да. Демек кайсыл организация болсо иштетсе болот экен да. Кайсыл организацияны болсо дагы, кайсыл органды болсо дагы иштете турган адам келсе, талапты койсо, ошону аягына чыкса болот. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эч кимден жалтанып олтурбайбыз. Эч кимден коркуп олтурбайбыз. Бирөөнү аяп да койбойбуз. Эгерде мамлекетке зыян келтире турган болсо, кайсы саясатчыны болсо дагы, кайсыл мамлекеттик ишмерди болсо дагы жоопко тартууга күчүбүз дагы, акылыбыз дагы, духубуз дагы жетет. Кыргызстанда эң көп коррупциялашкан тармак катары саналган бажы кызматынын чоңдору судьялар жана жогорку кеңештин бир топ депутаттар кармалып, кезегинде мыйзамсыз жыйнаган акчаларын кайра мамлекетке кайтарып жатат. Акыркы кездери кимдер канча сумма төлөдү тизмектеп көрөлү. Мыйзамсыз баюуга шектелип миллиондорду төлөгөн чиновниктер. Жогорку кеңештин депутаты Марат Аманкулов 50 миллион сом. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган каржы полициясынын жетекчиси Бакир Таиров 20 миллион сом. Орун басары Эмил Жамгырчиев 20 миллион сом. Оштогу таанымал ишкер Жалил Атамбаев 100 миллион сом. Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиев 50 миллион сом төктү. Экс-депутат Жаныш Кудайбергенов 75 миллион сом чыгымдын жарымын төлөдү. Жогорку соттун судьясы Камил Османалиев 114 миллион сомдун 70 миллион сомун төлөдү. Бажы кызматынын түштүк башкармалыгынын башчысы Нурбек Айтмаматов 100 миллион сомдун 74 миллион сомун төлөдү. Бишкектин экс-мэри Азиз Суракматов 125 миллион сом төлөдү. Ал жалпы 150 миллион сом төлөйт. Бишкек шаарынын мурунку вице-мэри Мирлан Амантуров 20 миллион сом берсе, дагы бир вице-мэр Уланбек Азыгалиев 30 миллион сом төлөгөн. Адистер Кыргызстанда коррупция эгемендүүлүк алган жылдардан кийин кенен тамырын жая баштаганын айтышат. Ар бир келген бийлик жемкорлук менен ар кандай ыкмада күрөшүп көрүштү. Бирок эл күткөндөй жыйынтык болгон жок. Көпчүлүк учурда жемкорлор менен күрөшөм деген аткаминер өзү коррупцияга чуулганып калган учурлар болду. Акыркы кезде коомчулукта жемкорлук менен күрөшүүдө реалдуу аракеттер башталды деген үмүт жаралды. Анткени учурдагы жана мурдагы эң чоң кызматта турган аткаминерлер четинен кармала баштады. Тамырлап мындайча айтканда, мындай чолоо жер калбай калганда, Кыргызстан дене боло турган болсо, ошол денени бүт суздок басып кеткен да, мындайча айтканда, бүт бардык денени басып кеткен. Булар ошол нерсени жарып, дарылап атат да, мындайча айтканда. А бирок ошол нерсе башка жана 30 жылдан бери май талканын үстүндө жүргөндөргө жакпай атат. Ошолордун туугандарына жакпай атат. Муну карапайым эл колдош керек. Муну көрө албагандар ушундай кылып туруп эме кылып атышат да, атайлап тоскоолдук кылып атышат. Кыргызстанда тамырын кенен жайган коррупция мамлекеттин алга жылуусун, элдин турмушун оңолуусуна терс таасирин тийгизип келет. Элдин ырыскысын жеп, бюджетти тоногондор байыгандан байып келишти. Коррупция менен күрөштүн майнап чыкпай келгени, аны менен коррупционерлер өздөрү күрөшүп жаткандыгында болду. Башкача айтканда, бир коррупционердин ордун экинчиси басып алган. Эми бул системага түп тамырынан бери бөгөт коюлууда. Мына ошол күрөш бүгүнкү күнү күч алды, коррупцияга каршы күрөш. Бирок теги аягына кандай чыгат, эл ошону күтүп атат. Жалпы журт ошону күтүп атат. Кандай болот, кимдин канчалык күнөөсү бар экендигин сот канчалык аныктайт. Мына бул жагыдагы теги экинчи маселе болуп эсептелинет. Анткени чыныгы соттук теришүү, чыныгы сот болбосо дагы эле ыз учууга салууга аракет кылат. Эске сала кетсек, коррупцияга шектелип кумтөр иши боюнча мурунку премьер-министрлер менен бир топ чиновниктер абакка киргизилди. Президент Садыр Жапаров бийликке келген убакыттан тартып эле өлкөдө коррупция менен күрөш аеосуз жүрө турганын убада кылып айтып келет. УКМКнын жемкорлукка каршы соңку аракеттери да паракорчулукка балта чапты. Бир өкмөт башчы же бир президент бийликке келип, бир аз баягы саясий популярдуулукка ээ болгонго чейин жүргүзөт дагы, андан кийин анан өзү дагы коррупцияга аралашып, же жандары аралашып, колу буту туш алып, андан ары баса албай, жүрө албай калып атышат. Бирок уже азыркы учурда бул бүгүнкү күндүн эң актуалдуу маселеси
коомчулук күтүп аткан көйгөйлүү маселе. Муну биз ар дайым ыраттуу, системалуу алып барышыбыз керек. Антпесе коомдун келечегине чоң коркунуч, көйгөйлөр жарала баштады бүгүнкү күндө. Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген жаңы бийликтин аракети жана коррупцияга каршы күрөшү кошуна мамлекеттерди да ойлонтуп турган чагы. Анткени Кыргызстан демократия жагынан гана эмес, жемкорлук менен аяосуз күрөштө да башка мамлекеттерге үлгү болушу керек дешет серепчилер.